Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Өзүңүздөр билгендей эле 2020-жылы 5-октябрдан кийин Кыргызстаныбызга керек болуп аткан, Кыргызстаныбызга элибиз ошону каалап турган инсан келди. 15-октябрда 2020-жылы. Бирок өзүңөр көрдүңөр. Бийликти алдырып койбош үчүн Атамбаев, Равшан, Бабанов жана башка саясий күчтөр жана саясатчылар өздөрүн шылуун эсептегендер, аферист эсептегендердин бардыгы аянтка чыкты. Ушул эфирди кайдыгер карабай бөлүшүп койгула. Бирок ушул убакытка чейин мамлекетти тоноп, мамлекетте ОПГлар менен, мамлекетти бандиттер менен башкарышып, каалаганын калчашып, ОПГлардын ана башчысына миллиард деген, миллион деген акчалардын баарын жыйнатып, аны дүйнөлүк брендке айлантып, мындай айтканда, мамлекетти алаканына салып отурду. Бирок учурунда 16.000 гектар Давыдов мөңгүсүн кумтөргө кошуп берип салса дагы ун чыкпай отурган, учурунда жер үй алтын кенин Бажаевка, Россия тарапка Атамбаевтар берип салган. Ушуга окшогон маселелер өтө көп. Мамлекетибизди тоноп, мамлекетибизди урдап, жада калса ТЭЦтен 386 миллион доллар ТЭЦке деп алышып кредит. Ошол акчанын полностью бүттүгүн ашмалтайын чыгарып, ат тишти 600 долларга алып, бир кычкач, бир ат тиш, бир плашка купсу 600 доллар болду десе, уялбай шаймандарын көтөрүп келип шлангаларды. Ушул менен чогуу 600 доллар болду айтты эле. Мындай айтканда, Атамбаевдин убагында саясий катачылык, саясий чоң иштер болгон. Уурлук схемалар болгон. Ошолордун бардыгына көз жумуп, ошолордун баарын унчукпай, мамлекетибиз тонолуп, мамлекетибиз карызга батып, аркага эмес, алдыга эмес, аркага кетип аткан кезде, азыркы патриот болуп чыга калгандар, элге жерге күйүп чыга калгандар, Тилекмат Күренов, Илгиз Шаменов, жанагыл Адахандын тегерегиндеги адамдар каякта жүрдү эле. Эми бир нерсеге көзүм түшүп калды. Азыр ушул темага кайра кайтам. TikTok баракчасына негизи кирбейм. Бирок TikTok баракчасына мага бир адам жөнөтүп жиберип, Адахан президент деп, элдик президент деп. Мадумаров президент болгонго, шайланып келгенге укугу жана анын убактысы да бар эле. Президентибиз Садыр Нуркожоевич 10-жылдан баштап, 12-жылдан баштап саясий куугунтукка кабылып, акыры түрмө менен аяктап, акыры атасы апасы баласынан айрылып, өлүм менен аяктап, өзүн ошол жакта көзүн тазалайын деген убакытта анын убактысы бар эле. Бирок андай иштерге, андай кадамдарга кимдер барды? Андай иштерге, андай кадамдарга Атамбаев, кара ниет, теги жок. Бир карасаң таластык, бир карасаң баткендик, бир карасаң чүйлүк, бир карасаң кокондук, өзбекстандык болуп чыга калды. Бир карасаң нарындык. Ошол реальный саясий куугунтук кылып 17-жылы 25 мартта президентибиз, азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич чет мамлекеттен Кыргызстанга кирип келе аткан кезде чек ара бекетинен кармап келип камап салды. Саясий куугунтук, реальный куугунтукта ушуну айтат. Бала чакасын, колдоочуларын, бир туугандарын бардыгын упаковать этип туруп, сабап туруп камап койду. Ошол убакытта соттон сотко сүйрөлүп, соттон сотко барып жүргөн адамдар билет. Мен барып жүргөн адам катары, ошол жакта Садыр Нуркожоевичтин тарапташы катары, өзүмдүн бир тууган байкем камалган адам катары бардыгын жон терибиз менен сездик. Ошону саясий куугунтук деп айтат. Бүгүн Тилекмат Күренов, жанагы Күренов деген
Ысык көл областында төрөлүп, ал жактын баарын ашмалтайын чыгарып, бүттүгүн кредитке тыгып, акчаларын полный бүтүн алып качып, Нарынга келип Кочкор районунда жашап, ал жактан да аяктан да батпай, Бишкекке келип батпай, азыркы убакытта АКШга ата эне бир туугандар менен качып кеткен, бозгунда жүргөн, качкында жүргөн, уурулардын троллю, фейки, баарын туура эмес камап атат, мондай камап атат дейт. Азыркы адамдар эмне үчүн камалып калып атат? Азыркы адамдар президент Садыр Нуркожоевичти же анын айлана тегерегин жамандап коюп камалган жок. Азыркы камалып аткандар радикал кадамга барабыз. Төңкөрүш жасайбыз, бийликти алабыз, же алар бизди камайт, же биз аларды камайбыз деп ушундай кадамга барып атат. Алардын кызыкчылыгы кемпир-абаттагы ойнобойт, башка да ойнобойт, ал жөн эле бир фишка кармап алган. Бирок урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, 40ка чыкканча өз семьясын татыктуу каралбаган Тилек Маткуренов азыркы убакытта президентибизге ушундай жаман сөздөрдү, уят сөздөр менен айтып атканын көрүп атабыз. Бирок башка бир жетишкен өлкөлөрдө, жетишкен мамлекеттерде президент эмес, жөнөкөй жаранга аброюна шек келтирип койсоң, 3 жылдан 8 жылга чейин камалып кетесиң. Жоопкерчиликке тартыласың. Тилекке каршы бизде андай мыйзам жок. Негизи болбой эле койсун, бирок президент деген сыйлашыбыз керек. Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков 5 президент келди. Атамбаев өзүн президент кылып шайлап алды 7 жылга. Баш аягы 7 жыл отурду. Адан кийин 3% деңгейли болгон Сооронбай Жээнбеков тап келди дагы 67% менен өткөрдү дагы, ошол менен башкарып отурам деп 2 ажырымга кетти. Бирок 10 жыл аралыкта биздин убактыбыз талды. Мурда 1 миллиард 800 миллион доллар карызыбыз болсо, Акаев кеткенден кийин, Бакиев кеткенден кийин, Атамбаев келгенден 4 миллиард 800 миллион долларга чыгарып койгон. Почти 5 миллиардга чыгарган. Сооронбай Жээнбеков келип 5 миллиард 300 миллион долларга чыгарып кетти. Эми азыркы убакытта СМИлердин полный бүттүгүн чыгарып атат, мына карыз албайбыз деп, карыз алып атат, мына минтип атат деп. Мен айтып коеюн, Атамбаев, Отунбаева, Акаев, Бакиев, Сооронбай чычып кеткен боктордун полностью бүттүгүн азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич тазалап атат. Бул ачуу чындык, бул факты. Президентибиз Садыр Нуркожоевич 15 октябрда премьер-министр жана убактылуу президенттин мөөнөтүн аткарып аткан кезде, премьер болуп келген кезде, минус 39 миллиард ноль менен келген. Минус дефицит менен келген. Ошонун полностью бүттүгүн жеткирип, азыркы убакытта бюджет 500 миллиардка чыгып, кече таможнядан 30-35 миллиард жыйналып аткандан, азыркы убакытта 22 жылы 75 миллиард, 23 жылы 103 миллиардка чыгарабыз деп аракет кылып иштеп аткан адамдар уурубу, ошолор мамлекетти тоноп атабы деген суроо жаралат. Тилек Маткуренов фактысы жок эле, далили жок эле, жалган жалаларын полностью бүттүгүн айтып, карапайым калкка туура эмес информацияларды жеткирип атат. Бирок мен айтар элем, бул Хренов, каззаб, жалганчы. Пайгамбарыбыз айтат, аль-каззабу ла уммати дейт, жалган айткан менден эмес дейт. Бул жалганчы Атамбаевдин убагында, Сооронбайдын убагында жашы деле чоң эле, Отунбаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында ачуу чындыкты айткан эмес. Такыр саясаттан сүйлөгөн эмес. Эми азыркы убакытта Жеңиш Молдокматовдун аркасынан жүрүп, Жеңиш Молдокматов кимдин адам экенин баарыңар билесиңер. Сооронбайдай адам бул бир кылымда бир келе турган адам. Сооронбай урдабайт, Сооронбай жебейт, бул Сооронбай гений деп айткан адам ким эле? Бул ошол Жеңиш Молдокматов болчу. Молдокматов Сооронбайдын кетип калганына, акурундан жеп атканына ичи атышып, Тилек Маткуреновго окшогон адамдардын баарын топтоп, саясий өстөрүнчө бир блокада түзөбүз деп чыгып алган адамдардын бири. Бирок булардын баардыгы эмне үчүн ачуу чындыкты айткан эмес?
биздин кендерибиздин баарын карматып аткан кезде Канадага 30 жыл берип келген аш келгенсип. Канадага 30 жыл берип келген аш келгенсип, алтындардын бардыгын. 601 тонна алтын чыгып кеткен мамлекетибизден. Бирок кан буугандай президентибиз Садыр Нуркожоевич ошону токтотту. 601 тоннанын кетишине 5 президенттин түздөн түз айыбы бар. Түздөн түз күнөөсү бар. Алар полный бүттүгүн алар жолду түзүп, өздөрүнүн чөнтөгүнө доляларды түшүрүп турган. Бирок азыркы келген президентибиз Садыр Нуркожоевич кан буугандай баарын бууп, мамлекеттин эсебине түшүрүп атат. Мамлекеттин балансына түшүрүп, мамлекетти ушу өндүрөйүн, өстүрөйүн, жаркыратайын деп атат. Мен эмес, Беларусиянын президенти эмне деп айтты? Лукашенко. Башка президенттер эмне деп айтты? Путин эмне деп айтты? Мына кече жакында эле келгенде мындай иш, мындай өзгөрүү, мындай аракет, мындай жылыш болгон эмес дейт. Кыргызстан өнүгүү жолунда деп алар айтып атат. Бул менин сөзүм эмес. Мен алардын оозуна салып койгон жок, ушуну сүйлөп койчу деп. Мына өздөрү өз эрки менен сүйлөп атат. Эми Кумтөр кениндеги 16.000 гектар Dabudov мөңгүсүн Атамбаев Кумтөргө канадалыктарга 17-жылы кетерине жакын белек кылып кеткен. А эмне үчүн ошону берип аткан кезде айткан эмес? Мадумаров айткан убагында бул Кумтөрдү алуу бул жомок деген. А жомокту деле реалдуу жашоого айлантып, ошону полностью бүттүк мамлекетке кайтарып аткан ким? Ким ошону жасай алды? Ким ошону кылай алды деген суроо жаралат. Баардык келип кымбатчылыкка такып атат. Кымбатчылык болуп атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардан суранам жана өтүнөм. Кудайга шүгүр, чек арабыз бекем. Мамлекетибиз тынч. Өмүрүбүз өтүп атат, күнүбүз кетип атат. Бирок азыркы убакытта көрүп атасыңар, масондор Алланын наалатына калган Курани Каримде келет. Булардын жери болгон эмес, жана жери болбойт дейт. Израиль деген мамлекет бул каяктан чыккан? Кече эле ушул Америка менен Англиянын ортосунан эле чыккан, бир эле ойлонуштуруп чыккан мамлекет. Адамдар, мамлекет эмес. Ошол 47-жылы Сауд Арабиянын башчысынын каталыгынан, Англияга алданып калган себебинен, кол коюп берип койгон себебинен 1947-жылы. Мынакей, азыркы убакытта Палестина өлкөсү 80% жерин алдырып, 7 миллион эли көчөгө тентип кетти. Өзүңөр билесиңер, мамлекетинде туусу болуп, мамлекетинде желеги болуп, салт санасы болуп, эли болуп туруп, полностью бүттүн ушинтип тентип кеткендер бар. Бирок, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибизди бекем сакташыбыз керек. Мамлекетибизди тескерисинче ушул Атамбаевге окшогон саткындар, Бакиев, Акаевге окшогон саткындар, Отунбаевга окшогон, Сооронбайга окшогондордун баары берип келген. Алардын баары башын ийип жүргөн. Билесиңер, 20-жылы шайлоо өттү. Шайлоодо биздин Кыргыз темир жолубуз Россияга түздөн түз кетмек. Жана башка дагы жерлер кетмек. Ал ошондой келишим болгон мен эмес. Текебаевдин тарапташтары башкаларын полностью бүттүгүн айткан. Мамлекеттен уурулар каалашынча тоноду, каалашынча урдады. Бирок мамлекетке бөгөт коюп, мамлекетти өстүрөлү, мамлекетти өндүрөлү деп атса, азыркы убакытта АКШда жатып алып, жалган информация, жалган маалыматтардын баарын айтып атат. Митингге чыккыла, анткиле, минткиле деп. Митингге чыкканда биздин мамлекетибиз өнүгүп өсүп кетпейт. Бул өнүгүү мектеп салуу эмес, бул өнүгүү тигил жол салуу эмес, бул мындай эмес дейт. Карапайым калкка мүмкүнчүлүк шарт түзүлсө, ошол өнүгүү болуп эсептелет. Южный Корея өлкөсүнө барып келдим, Япония өлкөсүнө барып келдим, жана башка толтура өлкөлөргө бардым. Өнүгүү да ошолорду айтат. Биз да өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек да. Же экекиден эле кырылышып эле, экекиден эле ошо тытышып эле жүрө беребизби? Кайра төңкөрүш жасап эле, кайра бийликти алмаштырып эле, анысы келсин, бунусу келсин. Азыркы убакытта татыктуу, таза адам жок. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин быйыл кетпей 10-15 жыл иштеп бергенге күчү дагыл, духу дагыл, илими да, билими да жете турган адам. Куугунтук көрүп,
көрбөгөн кордукту көрүп, түрмөдө 3 жыл убакыт жатып, мамлекетти чыгып туруп, бир топ өзгөртүп, бир топ нерсени жасап койбодубу? Ала тоонун ар жагында жаткан жана качкын Тилекмат Күренов, Хренов, Хуймат. Бир туруп президентибиз Садыр Нуркожоевичти жамандайт, бир туруп Камчыбек Кыдыршаевичти жамандайт, бир туруп Каныбек Туманбаевди жамандайт, бир туруп дагы башканы жамандайт. Бирок Каныбек Туманбаевдин кылып аткан ишинин кылына да кыл деңгеле албайт. Эмне деген иштер жасап койду, эмне деген иштер жасап атат. Чындыгында иш билги менеджер экени бул талашсыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колуна кол, бутуна бут болуп иштеп аткан бул чындык. Камчыбек Кыдыршаевич кандай реформаларды кылып, кандай нерселер жасап койгону, ГКМБнын объектилери болобу, башка нерселер болобу, жана башка эмне болсо кыбыр эткен нерсени полностью бүттүгүн жасап, ошолордун полный бүттүгүн ордуна коюп, бүттүгүн этабы менен жасап кетип аткан бул чындык. Бул инсандар президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колуна кол, бутуна бут болуп иштеп аткан президентибиздин ишенген, көздөй болгон адамдары. Эми урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, өзү бир олигарх болсо, өзү бир бай болсо, өзү бир жетишкен бир адам болсо, же өзү бир жетишкен бир тигил билимдүү, илимдүү, бир акыл эстүү адам болсо дагы макул, мейли дейт элем да, бир саясий серипчи болуп атса. Өзүнүн 3 баласын бакпаган, өзүнүн семьясын бакпаган, эчтеке жакшылык жасабаган адам чыгып алып адамга акыл айтып атат. Ойгоно турган, ойлоно турган убакыт келди. Мамлекетти тескерисинче Атамбаев, Бабанов, Райым Миллион, Көлбаев, бүттүгү Равшаны, бардыгы Иса Өмүркулов, Алибек Ибрагимов жана башкасын баары тоногон, жанагы качкында жүргөн, 35 миллион доллар урдап кетип, Россияга барып клиника салып, азыркы убакта бизнес кылып, клиникалардын баарын ачып коюп, кафелердин баарын, ресторандардын баарын ачып коюп, иш кылып аткан Сапар Исаков. Мына кече жакында Сапар Исаковдун Көлбаевден, Камчы Көлбаевден бронированный машинасын билик алганы кече жакында чыкты. Мындай айтканда, булар бүттүгү бири-бири менен чырмашып, чаштай болуп, кылдай болуп, бири-бири менен аралашып калган. Мен карапайым калкка жалпак тил менен жана жумшак тил менен түшүндүрүп атам. Мамлекетти тоногондор, мамлекетти урдагандар, мамлекетке чыккынчылык жасагандар, ушул убакытка чейин мектеп болобу, садик болобу, социалдык бир мамлекетибизге, карапайым калкка пайдасы тие турган нерсе жасаган эмеси, бул чындык. Мурда мектептер 3 айда же 1 жылда бүттү эле. Мурдагы мектептер 10 жылдап, 15 жылдап бүтпөй жаткандар бар. Мынаки Новополовка, Военно Антоновка, мен билген мынаки Сокулуктун тегереги, Ногул Чүйдүн тегереги, Талас областы, башка областтардан кайрылып аткан адамдар жок эмес, бар. 7 жылдан бери турат, 3 жылдан бери турат, 15 жылдан бери турат, 17 жылдан бери турат, мынча жылдан бери турат, садик бүтпөйт, мынча жылдан бери жол моюнтуп калып кеткен, мынча жылдан бери тигил капсуласы салынгандагы фундаменти эчтекеси куюлбай, акчасы бөлүнүп желип кеткен мектептердин деп мага да кайрылган жарандар бар. Эми урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мынаки ушундай нерселер болгон. Саясий каталар учурунда аябай чоң болгон. Менин дагы жеке пикирим боюнча, желек боюнча да көп адамга кызык болуш керек. Менин да мисалы желек боюнча мага эметип атат, мындай кайрылгандар болуп атат. Мен мисалы желектин өзгөрүшүнө жана өзгөртүп тигил эме кылып эметишине каршымын. Күн карама, тиги бу ал бул депчи. Күн карама деген мындай айтканда, кыргызча айтканда бул семечкада. Биздин желегибиз эми туубуздай желбиреп келген. Ушу туу менен эле калган, мен да колдойт элем. Мен дагы ошо президентибизге жана Камчыбек Кыдыршаевичке, аларга сунуш берген адамдарга да мындай, мен да сунуш айтар элем. Туунун эмеси боюнча суроо белги берип атат, жеке личкама жазып атат. Туу боюнча негизи мен өзгөрүшүн каалабайм.
Биз өнүгүү жолундабыз. Тууну өзгөртсөк дагы, өзгөртпөсөк дагы өнүгүп атабыз. Биз жылып атабыз күндө бир кадам. Айтайын дегеним, мен эмне үчүн ушул саясий нерселерди айтып атам? Саясий нерселерди эмнеге билем? Мен буну окубайм. Мен буну изденбейм. Бирөө жазып берген заказды, бирөө жазып берген же шпаргалканы окубайм. Мен могу жагындагы көйдөнүмдөгү болгон нерсени айтып атам. Анткени мен бир канча жыл чет мамлекетте иштеп, мигрант болуп келген адаммын. Өзүмдүн атам саясатты өтө ичинен түшүнгөн, саясат менен кайнап жүргөн, бала кезинде ким эмнени урдуп аткан, ким кандай чыккынчылык жасады, ким кандай иш жасаган полностью бүттүгүн айтып жүрчү, ооздойки угуп, жана саясий акыбалдарды, саясий полный саясатчылардын бүттүгүн кичинекейимен баштап көрүп жүргөн адам катары менин тагдырым да саясатка келип байланып калды. Айла жоктон аркасынан саясий нерселерди сүйлөөгө мажбур болуп атам. Неге? Анткени бул чындык. Чындык ар дайым болуш керек. Каззаптар, жалганчылар, бузукулар мамлекетибизге дагы төртүнчү төңкөрүш кылып, төртүнчү бузукулукту жасап туруп, мамлекетибизди дагы бир канча миллиард долларга аркага кетирип, жана мамлекетибизде кан төккүсү бар. Мен ошону болбошун, ошонун кереги жок. Азыркы келген президентибиз Сооронбай Жээнбековду алып колу бутун тушап отурган болсо, Атамбаевге окшоп 7 жыл колу бутун тушап отурган болсо, анда айтсак болот эле, сын айтсак. Азыркы чыгып аткан жалданма журналисттер, Каримова жана Гүлжанга окшогондор, жана башка Али Токтокуновго окшогондор, жана башкалар, Азаттык болобу, Медиахаб болобу, жана Клоп болобу, Кактус болобу, ушуга окшогон Апрель ТВ болобу Атамбаевдин. Булардын полностью бүттүгү, бирөө Батыштыкы, бирөө Атамбаевдыкы, мен эч телеканалым жок деп аткан бирөө Мадумаровдыкы 9-чу телеканал, жана башка ушундай политклиник жана башка бүттүгү уурулардын тарабынан каржыланган, жанагыл МПОлордун аркасынан каржыланган адамдардын бүттүгү жалган маалыматтарды айтып атканын көрүп, айла жоктон аркасынан ичимдеги ачуучундукты айтууга мажбур болуп атам. Бирок мен президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден бери мамлекетибизге болуп аткан жакшы иштерди, мамлекетибизге чыккынчылык жасап аткан адамдардын ууру жегишти айтып аткан адам катары мен өзүм аудитория, мен өзүм мындай бир блог түзө алдым. Элге чындыкты жеткирип, элге ак менен караны, арам менен адалды айтып, ишендире алдым. Бул менин кылып аткан ишимен, менин ушу айтып аткан нерсемен таасир берип аткан, эффект берип аткан бул ачуу чындык. Бир бандиттин үй бүлөсү күйөөм шабдалы бизди бакты эле, ал ушундай мээнеткечтер деп айтып атса, кантип сен ачуу чындыкты айтпай коесуң? Ал строительный фирмаларды, бизнесмендерди, итбай чотбайларды, уйгурларды, башкалардын баарын крышевать эткен, алардын полностью бүттүгүнөн доля алып турган, кыңк эткен баарынан алып турган, түрмөлөрдүн полностью бүттүгүнөн тыныч жатам десең, келтек жебейм десең, 5000 сомдон бүттүгүнө доля берип турган деп кантип айтпайсың? Ошондой болуп турган бул ачуу чындык. Түрмөдө отургандардын полностью бүттүгү билет. Азыр президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршевич ошонун баарынан бөгөт коюп, мамлекетибизге иштесин, мамлекетибизге кетсин, бирөөлөрдүн чөнтөгүнө бербегиле, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдө калсын. Официалдуу түрдө эмеңерди төлөп койгула дагы, салыгыңарды төлөп койгула да иштей бергиле деп, жеке бизнесмендерге дагы, инвесторлорго дагы мүмкүнчүлүк берди. Туурабы? Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, карапайым калкым, каяктагы бир тилекматка окшогон канча жолу келем деп карапайым калкты алдаган адамдарга ишенбегиле. Мен ишенем, 1000% ишенем. Ага ишенбейт экениңерге. Бирок билесиңер, Атамбаевдин убагында 7 жыл аралыгында 101 деке митинг болду. 120 130 ушундай митинг болду. Ошол убакытта итке талатып, суу чачып, резиновый эме менен, боевойлор менен атып, камап салган убакыттар толтура жолу орун алды. Алардын бири 2017-жылы 25-мартта боевой ок менен атканы, резинка ок менен атканы, ошол жерден алып барып туруп 2 саатта камап салганы,
Атамбаевдин диктатор экенин, Атамбаевдин жанагы Нарынаевдин 92 жаштагы Нарынаевдин үй бүлөсүнүн полный бүттүгүн көчөгө чыгарып койгону, квартираларын тартып алганы, ар бир журналисттин бардыгын сотко бергени, алар менен соттошуп алганы, Атамбаевдин ушунчалык зөөкүр болуп кеткени, Атамбаев ушундай кылмышкер болуп кеткенин ал тастыктаган учурунда. Сооронбайдын убагында деле Турцияда отуруп, Америкада отуруп, башка жакта отуруп, бийликти сындап койгондо любойун алып келип туруп, наканиление кылып туруп, кечирим суратып ГКМБ камап койгонун билбейсиңерби? Опунбаев ошондой кылып атканын билбейсиңерби? Ал дагы кече эле журналист болуп жүргөн Абдилсегизбаев, Атамбаевчы не кылды эле? Катарынан алып келип камап, катарынан алып келип шоу кылып туруп атып салганын билбейсиңерби? Итибаев, Алтынбек дегендер болгон, ошолорду мына полностью бүттүгүн булар мындай экен. Булар тигил эме диндешип кетипир, булар ушу эме болуп кетипир деп туруп, качып кетти, мына түрмөдөн качып барат деп туруп, 10 адамды кырып жибербөдү бир убакытта. Бул Атамбаевдин ошол убакытта саясий нерсени полный бүтүн нарака бургузтуруп, бияктын полный бүтүн жайгарып былгыткан учуру болгон. Айтып берсең, буларды жаманатты кылып атасың, жамандап атасың дейсиңер. А бирок булардын баары айтылыш керек. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич иштеп атса, ошол ушундай бир иштерди жасап атса, көрө албастык кылып, мындай айтканда жамбашу кийип, жалган бир маалыматтарды таратып, уурулардын полный бүттүгү каржылап аткан айдан ачык белгилүү. Сөзүмдүн акырында айтып коеюн. Коен жүрөк Бабанов тагыл тымызын митингке үндөп аткандарын, митингке пландар жасап аткандарын баарын билет. Президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдырышевич жана башкалар дагы. Мамлекетте 4-чү төңкөрүш болбойт. Мамлекетибизде өнүгүү өсүү болуш керек. Төңкөрүштү бышырып койпурбу? Иштебей атса, бир гана тегереги гана, бир туугандары, балдар гана жыргып атса, анын достору жыргып атса айтсаңар болот эле. Бүтүндөй мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн күнү түнү тынбай иштеп аткан президентибизди баардыгыбыз жапа-тырмак колдойлу. Мындай иштеп берген адам, мындай иштеп берген президент, мындай иштеп берген мекенчил инсан канча жылда бир келет мен билбейм. Ошон үчүн бузукулардын сөзүнө кирбей, уурулардын сөзүнө кирбей, алардын жалданма фейктердин сөзүнө кирбей, мамлекетибиз үчүн иштеп аткан инсандарды колдойлу. Анан тигиден бул акча алып алыппыр, будан акча алып алыппыр, минтип алыппыр деп мурда өстөрү акча менен каржыланып жүргөн, акчага көз каранды болуп жүргөн, мурда өстөрү ошондой иштерди жасап жүргөндөрдүн полностью бүттүгү ошондой ойлор менен, ошондой нерселер менен божомолдой берет. Анткени алар өстөрү ошондой акча менен баарын чечип жүргөн, акча менен сүйлөп жүргөн адамдар. Мамлекетибизде болуп аткан жумуштардын полностью бүттүгүн жакшыны жакшы, жаманын жаман деп айтышыбыз керек ар бирибиз. Соцсетте туура эмес маалыматтарды таратып, соцсетте жалган маалыматтарды таратып аткан полностью бүттүгү жоопкерчиликке тартылат. Сөзсүз түрдө жооп берет. Ошого ойлонуп жана ойгонуп таратсаңар дагы туура маалымат тараткыла. Президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдырышевич мамлекетке эч убакытта чыккынчылык жасабайт жана жасаган да эмес, болушу мүмкүн эмес. Колунан келишинче каражат табып, мурдагыларда болуп, ар бир жакка барып кайыр сурап, мурдагыларда болуп, ар бир жактан кредит алып, моинтип иш жасап, моинтип результат кылып аткан жок. Өзүбүздөн чыгып аткан кендердин полностью бүттүгүн ордуна койду. Анын бирөө Кумтөркени. Урдадыңбы? Кимсиң, эмнесиң? Жоопкерчиликке тартылып камалып аткан бул чындык. Бул президентибиздин так экени, ак экени, эч кимден коркпойт экени, эч ким менен эсептешпейт экени бул чындык. Ошого жапа-тырмак президентибиз Садыр Нуркожоевичти, ага жардам берип аткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет төрагасы Камчыбек Кыдырышевичти, президент администрациянын жетекчиси Каныбек Тургунбековичти жана башка эл үчүн, жер үчүн жанын сай иштеп аткан
адамдар жок эмес, бар. Ошолорду колдоп туралы. Кудай буйрса, Кудай кааласа келечегибиз кенен болот. 19-ноябрда эч ким чыкпайт. Тилекмат Хиронов, сага айтам. Кыйынсыңбы? Мени блоктон чыгар. Мен сен менен эфир кылам. Эфирде сүйлөшөбүз. Мамлекетте кандай өнүгүү болуп аткан, мамлекетте кандай жылыштар болуп аткан, сенин айтып аткан сөздөрүң полностью бүттүң калп экен, по факту мен далилдеп тастыктап берем сага. Адахандын 10 чакты адам менен эфирге чыгып, Адахан 30 жыл аралыгында татыктуу адам тарбиялабаганы мени өкүндүрдү. Бирок байлаган ит ууга жарабайт дегенде болуп, дээринде жок болсо, мамлекет үчүн күйбөсө, мамлекетти сүйбөсө, аны сен саясатчы кылам десең дагы, аны ыйман, анаңыны ыйман эметип тигил. Ыймам же бир башка бир нерсе кылам десең дагы, ал болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн колуңан келсе шпаргалка окубай, жанагы жазып берген нерселердин баарын тамгалабай, мага окшоп канча убакыт болсо дагы ачуучундукты айтып, канча убакыт болсо дагы шпаргалканы кайра шымаланып карабай, элге, жерге тике карап сүйлө. Биздин Кемпирабад кеткен жок. Биздин башка жерлер кеткен жок. Тескерисинче, биз бир канча миң гектар жерлерди алдык. 200 000 гектарга жакын жер талаш болчу. Алар айтылбайт, бирок ошолордун полный бүттү кайтып атат. Аны учуру келгенде көрөсүңөр. Ошон үчүн урматтуу элим, баарыңардан суранам. Алла Таала айтат: "Инналлаху мa'ас сабирин" дейт. Эй кулдарым, силер сабыр кылгыла, мен силер менен биргемин дейт. Сабырдуу бололу, чыдамдуу бололу. 30 жыл аралыгында чыдап, 30 жыл ушу башыбызды ийип келдик. 5 президентти өткөрдүк. 5 тең уурдады, тонооду, жыргады. Бирок эл үчүн, жер үчүн келип, эл менен эсептешип, кандай гана нерселер жасап атат. Мамлекеттин адамдары, мамлекеттик адамдар элдердин, жарандардын үйүндө арендага алып отуруп калгандарын өзүңөр көргөнсүңөр. Мисалы, прокуратура, ГКМБ, башка бир эмелердин полностью бүттүгү ошентип отуруп келген экен учуруна. Эми аларга эле эмес, башка дагы адамдардын, жанагы ошо органдардын полностью бүттүгүнө имараттар салынып атканы, баардыгы ушу мамлекетке иштеп атканы, бул биздин келечек. Биз көрбөсөк да ушу жакшы нерсени биздин келе турган урпактар көрөт. Эфир бир аз узак болуп кетти, бирок мындай түшүндүрүп коеюн. Биздин келе турган балдарыбыз көрөт ошонун баардыгын. Ошого баардыгыбыз сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен чыдайлы бир аз убакыт. Анан минтип калат экен, тигинтип калат экен, Алланын берген күнүн көрөбүз. Бул президентибиз Садыр Нуркожоевич да, Камчыбек Кыдыршаевич да күнү түнү уктубай, тынбай мамлекетке кызмат жасап атат. Чындыгында билбейм. Биз бир аз эле ушу майда чүйдө ушу көрөкат менен жүрүп кандай чарчап калабыз. А бирок булардын башында кандай гана нерселер турат. Ички саясат, сырткы саясат, экономика, өнүгүү, өсүү жана башка толтура бар. Ошого урматтуу элим, баарыңардан суранам. Атамбаевди көрдүк. Баарын көрдүк. Баардык келген президенттердин бүттүгүн көрдүк, кандай иштеп кеткендер. Мадумаровду көрдүк. Бир гана президент болгон жок. Калган спикер жана башка бүт кызматта отуруп чыкты. Өмүр эле депутат болду. Не кылды? Эшектин түшөгүн чечкен жок. Бабанов премьер болду. Мына тескерисинче жерлердин полный бүттүгүн алып, байлыктардын баарын алып, жыйнап, рейдерский захват кылып, миллиардер айланып калды. Миллиардерге айланып калды. Бул мен эмес, бизнесин алдырып койгон адамдар айтып атат аны. Мен айткан жокмун. Ошого урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик.